Чек ара боюнча Тажикстандагы отурум жыйынтыкталды. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын отуруму жыйынтыкталды. Жолугушуу Тажикстандын Согди облусунун Гулистан шаарында өттү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Кыргызстан менен Тажикстандын делегацияларын эки өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагалары генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев менен генерал-полковник Саймумин Ятимов жетектеди. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо маселеси боюнча кызуу пикир алмашуу жүрдү. Кеңеш менен алкагында укуктук маселелер боюнча жана топографиялык жумушчу топтордун жолугушуусу өтүп, анын жүрүшүндө Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо маселесин талкуулашты. Кеңеш менен алкагында чектеш аймактардагы чыр-чатак абалдардын келип чыгышынын алдын алуу багытында өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиевдин жана Согди облусунун төрагасы Ражопбай Ахмадзаданын жолугушуусу орун алып, ага Баткен облусунун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Тараптардын макулдашуусу боюнча Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйыны Кыргызстандын аймагында өтөт. Булак, Марал ФМ. Ажылыкты уюштурууну муфтияттан алып салуу каралууда. Ажылык сыяктуу акча чогулткан иш-чараларды муфтияттан бөлүү маселеси каралууда. Бул тууралуу Алымдар кеңешинин мүчөсү, теология илимдеринин докторанты Марс Ибраев Маралга берген маегинде билдирди. Анын баамында акча болгон жерде чырда болот. Ажылыктын каражат чогултуу системасы өзгөрсө, муфтият көбүрөөк сабатсыздыкты жоюу, имамдардын квалификациясын, диний билим берүү деңгээлин жогорулатуу жаатында иш алып бармак. Диний чөйрө кылдат каралышы керек. Сырттан саясий күчтөр аралашса, динда саясатташып кетет. Өткөн окуялар жагымсыз жагдай жаратты. Өкүнүү менен кабыл алып жатабыз. Анын зыянын жалпы диний адамдар көрдүк, дейт Ибраев. Мындан тышкары муфтият ажылык үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, квота маселесин карашы керек. Ал эми уюштуруу жана техникалык иштерин жеке фирма же жаңы түзүлө турган уюм алып кетиши керек деген сунуштар айтылып жатканын белгиледи. Булак, Марал ФМ. Россиядан жакында Кыргызстанга 150 000 тонна буудай келет. Апрелден тарта май айына чейин Кыргызстанга 150 000 тонна буудай алып келинет. Бул тууралуу брифингде Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. Анын айтымында Россия тарап менен 150 тонна буудай алуу туурасында келишим бар. Апрелден тарта ташып келүү иштери башталат. Ал учурда баа арзандайт. Апрель-майда буудайды биздин ун комбинаттары ташып келет, деди министр. Жаныбеков Кыргызстанда ун менен дан эгиндери жана алардын баалары боюнча көйгөй жаралбайт деп ишенимдүү айтты. Министр өлкөдө өсүмдүк майы, кумшекер жана буудай менен камсыздоодо көйгөй бар экендигин билдирди. Өлкө жылына 300 000 тонна буудай жана 90 000 тонна ун сатып алат. Булак, Спутник, Кыргызстан.